аутизм жана даун синдрому жана ДЦП менен ооруган балдарга карата мамлекет тез арада кийгилишип маселелерди чечиши керек. Себеби реабилитация тутумубуз, реабилитация инфраструктурабыз өтө начар абалда экен. Жакында эле мына саламаттык сактоо министринин орун басары өлкөдө болгону 8 гана мамлекеттик реабилитациялык борбор бар деп айтканын өзүңүздөр билесиздер. 7 областка 8 гана борбор, бул деген аймактардын көбүндө алар таптакыр эле жок дегенди билдирет. Ошол себептен учурда иштеп жаткан борборлордо кезек өтө чоң, балдар жумасына бир жолу дарыланып, ДЦП жана аутизм менен ооруган балдардын бир жумада бир гана жолу дарыланып жатат экен, жана ооруган балдардын булчундары жана мээси күн сайын үзгүлтүксүз иштөөнү талап кылат. Болбосо жетишилген жыйынтыктар артка кетет. Жумасына бир жолу өтүү бул реабилитация эмес, бул жана эч кандай натыйжа бербейт. Аргасы кеткен ата-энелер бир сабагы 2000 сом, 3000 сомдук жеке борборлорго барууга мажбур болушууда. Ал эми аймактарда жашагандарга мындан да кыйын. Борборлордун жоктугунан айрым ата-энелер үй жайын, айылдардан, региондордон малын сатып, бардык колунда барга болгон мүлкүн сатып, Бишкекке, Ошко көчүп келип, акыркы тыйынына чейин батирге, дарылоого жана тамак ашка кетирип жаткандыгын билебиз. Ошондуктан мамлекет тарабынан төмөнкү колдоо чараларын Ала тоо депутаттык тобунун чечимине киргизүүнү мен сунуштаймын. Аутизм жана даун синдрому менен ДЦП менен жашаган балдар үчүн жөлөк пулдардын өлчөмүн жогорулатуу. Ар бир облуста адистештирилген борборлорду ачуу жана коомдук транспортто акысыз жүрүү менен санаторий, курорттук дарыланууга жеңилдиктерди берүүнү, ата-энелерге салыктык жана социалдык жеңилдиктерди кароо менен дары-дармек менен камсыз кылууну саламаттык сактоо министрлиги ушу боюнча иш алып барууну сиздерден суранамын. Ушул мен айткан сунуштарды депутаттык топтун чечимине киргизип коюуну мен өтүнөм. Урматтуу депутаттар, жана көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.